Эркебек Жумабекович, азыркы ушул уюшкан кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндө мыйзам азыр айтып өттүңүз да, мына 2013-жылы 29 майда кабыл алынган 12 жыл өттү депчи. Ушул мыйзамдын 14-беренесинин 1-бөлүгү Конституциянын 57-беренесине карама каршы келет деп негизги маалыматта жазылып турат да. Анан эми бул жерде мына аталган мыйзамдын 15-беренесинин 4-бөлүгүн айттыңыз. Жана 17-беренесинде ушул сот тарабынан аныкталат деп. Бул сот тарабынан уюшкан кылмыштуулукту ушул 12 жылдын ичинде бир эле мүчөсү ыкчам алдын алуу ушу каттоого алынып да. Бул эмне себеп болду? Бир эле мүчөсү деп маалымат берип атасыздар. Бактыбек Асханович, мурдагы 2013-жылкы кабыл алынган мыйзам боюнча ыкчам каттоого алыш үчүн уюшкан топтун мүчөсү болуп табыш үчүн соттун чечими керек болчу. Сотко чечимге ички иштер органдары, башка укук коргоо органдарынын оперативдик маалыматтарды топтоп, ошо сотко берип, далил кылып, анан сот ошону карап, эгер негиздесе, уюшкан топтун мүчөсү деп туруп, анан каттоого алыныш. Ага чейин каттоого эч ким ала алыш эмес. Ошон үчүн бул аябай сложный процедура болуп кеткен. Бизген дагы 2019-жылы, 2020-жылы жаңы кылмыш жаза кодекси, процессуалдык кодекси кабыл алынгандан кийин ал жакта оперативдик маалымат деген бул далил болуп эсептелбейт, процессуалдык далил эмес. Ошон үчүн дагы бул мүмкүн болбой калды, койгондо бул эмес, практикада колдонулбой турган болуп калды. Өзүнө карама каршы келип калды. Рахмат. Азыр эми уюшкан кылмыштуу топторду ушул мыйзам ушул күчүнө кирсе, сот аныктайт деп атасыздар, туурабы? Сот тарабынан аныкталат. Азыркы мындай тартиби мындай болот да, эгерде уюшкан кылмыштуу топтун тарабынан кылмыш кылып иштер келет, биринчи кандыктуу групп болуп тергөө атканда, тергөө убагында ошону эгерде уюшкан топтун признактары бар болсо, белгилери болсо, уюшкан топту деп эле башка эме боюнча коет, өзүнүн эмелери бар да, өзүнүн беренелерде өзүнүн аттары бар. Ал жакта уюштуруучу болуш керек, аткаруучу болуш керек, ролдор бөлүнүш керек. Эгерде ошонун баарын сотко кетиргенден кийин сот ошолорду таап, ооба булар уюшкан кылмыштуу топтор экен, или башка топ экен деп тапса, тапкандан кийин биздин органдар, укук коргоо органдары аларды учет коет превентивный. Бул учет бул дальше кетет, погашение судимости болмоюнча да, оор кылмыштар болгон үчүн 7 жылдан 10 жылга чейин учетто турушат булар. Ушул ОПГ экендигин кантип аныктайт? Ага мындай классификациялар барбы? Бизде кылмыш тергөө атканда адам тарабынан эгерде кылмыш кылганда көбүнчө кылмышта бир адам кылат, уурлук, жанакөй кылып турабы. Бытовой киши өлтүрүү болсо, бул жөн киши өлтүргөн болот. Эгерде бир уюшкан бир топ бар болсо, алардын башчысы бар болсо, финансчысы бар болсо, аткаруучулар бар болсо, алар киши өлтүрсө или кишини уурдап кетип или башка или вымогательство боло турган болсо, аны тергөө аныктайт баардыгын. Ар бирөөнүн, ар бир кылмышкердин, ар бир топтун мүчөсүнүн ролун аныктайт. Ошого жараша кылмыш жаза кодексинин беренелерине жараша айыптар угузулуп сотко жиберебиз. Сот ошонун баарын далилдендип таап, анан эгерде ушинтип бизге таап берсе, ушундай деп өкүм чыгарып берсе, бул ушундай уюшкан топ, киши өлтүрүү, допустим, уюшкан топтун топ аркылуу жасалган деген болсо, эгерде заказчик болсо, организатор болсо, аткаруучусу болсо, анда ошого жараша өкүм чыгат. Өкүм чыккандан кийин биз уже автоматически аны уже учет коюп баштайбыз. Демек, соттун өкүмү чыккандан кийин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү да аныкталат, туурабы? Анан эми элдин арасында азыр сотторго ишенбөөчүлүк аябай чоң да. Ушул жерде бир мындай коррупциялык механизмдерге бир жолдор ачылып калбайбы? Бактыбек Асханович, бул сотко жеткенге чейин тергөө органында биринчи оперативный сотрудниктер баштайт разработка, экинчи тергөө тергейт, үчүнчү прокуратура надзор кылат. Анан уюшкан топ кылыш үчүн жок дегенде бир 5-6 киши минимально керек да. Анан баары таптап келип сотко алып барганда мен азыркы бул соттор өзү коррупция алып уюшкан топ деп кайра уюшпаган топту эле чыгарып коет дегенден алсын да. Бизден сизге айта кетейин, примерный статистика айтам, ала эмес, мындай тергөө кызматкерлери сотко кетирген иштерден, допустим, 70-80% ошо беренеме өтөт да.
калгандары соттон такталып атып, башка берине өчөт, жеңилдетилген берине өчөт. Тем более уюшкан топтордун эгерде биз ушундай далилдер менен кетирсек, эгерде биздин далилибиз азыраак болуп калса, уюшкан топтор таппай деле коюшу мүмкүн. Бирок ал биздин жумуштан алып барыш үчүн. Рахмат чоң.